Бул Молдагазиев Аким Ахматкан чоң атам. Ысык Көл облусунун тургуну ардагер Санжар Молдагазиев бизге чоң атасынын жана агасынын куугунтукталып, акыр аягы бирөөсү атылып, экинчиси түрмөгө кеткен боюнча дайынсыз болгонун айтып берип жатты. Ана бул чын эле чоң эне ыйлагандай эмнеси муну эл душманы. 1937 жылда 6-июлдун таңында бир тууган Молдагазиевтерди өз үйлөрүнөн экөөнү тең бир мезгилде алып чыгып кетишкен экен. Экөөнү таң атпай бир убакта алып кеткен экен да. Анан ошол ойдон ушул чоң атамдын үй бүлөсүнө кара түн басып, азап тозок күндөр башталганда. Анан ушул күндөрү даже туугандар, кошуналар баягы ал акыбалды сурагандан коркушкан, сүйлөшкөндөн коркушкан. Ошентсе эле алып барып камап салат экен да. Сталиндик куугунтук Молдагазиевтердин үй бүлөсүнө карата 1953 жылга чейин уланган. Анын кесепетинен ондогон жылдар бою Санжар Молдагазиевдин атасы үчүн да көптөгөн эшиктер жаап болгон. Даже школго чейин окутпаганга чейин кылышып. Атамды согуш 1941 жыл согуш башталганда 18ге толуп согушка да албай койгондо. Атам ушу согушка барайын деп барса, сен эл душманысың деп албай койгон. 42 жылы атамды алат. Анан Раматылык атам ушу 1-Украина фронтунда согушуп келет. Андан кийин келгенден кийин дагы мына бул сүрөттү 47-чи согуш бүтүп, анан курсант болуп окуп аткандагы сүрөт. Келип жогорку окуу жайын окуйун деп, окуусун улантайын десе, сен эл душманысың деп окутпай койт согуш бүткөндөн кийин. 53 жылга Сталин өлгөнгө чейин аябай кордошот, сен элдин душманысың деп. Бул кара так деген кандай так билесиздерби? Бул Өзгөн району каардуу жылдардын каратагы тууралуу жергиликтүү тарыхчы, ардактуу мугалим Амир Хамза Жалилов да жакшы билет. Анын айтуусунда Совет бийлиги эч кимди аяган эмес. Саясий тазалоолор жүрүп турган кезде анын атасы, чоң атасы жана анын туугандары жөн жерден эле куугунтукка кабылып камакка алынган. Ошол кезде анын атасы 14 жашта болгон экен. Ошо буалардан, карыялардан мен сурап, анан өзүм жазып жүргөнмүн. Мисал үчүн ошо айтылган сөздөрдүн бардыгы биздин ошо буаларыбыз, анан чоң аталарыбыз, менин атам ошо Гайыпмансатты кармап Ошко алып кеткенде 1932 жылы. Менин атам 14 жашта экен. Ошону да буларды бардыгын алып барып камайт экен да. Шеркулов Жалыл деп жазып койгон. Мына КГБнын материалында турат. Анан ошонун ичинде Арапбай Мырзахмат, менин тагам, менин апамдын агасы болот. Анан Мырзахмат деген агабыз бар, ошо аты жүрөт. Анан Эргеш деген агабыз болгон, анын аты жүрөт. Бир 10 чакты ошо аксакалдардын аты жүрөт. Бул эки таржымалда тең куугунтукка алынган адамдардын балдары же урпактары кыйынчылык тартышканы, көп жылдык изилдөө өтүнүчтөрдүн жардамы менен маалыматтарды чогултушкан. Бирок дагы деле кээ бир маалыматтар ачылбай турат. Бияқта чоң атам ата бейттесida иниси каякта экенин билбейт. Эмне болгон экенин билбейт. Атам муну өтө оор эме менен чогулткан, алган ушул документтерди. Ал эми билбегенсин айткандар толтурады. Алар эмнеге билиш керек да. Алар канчалык кылым өтсө да небере чөбөрөлөр билгенге аракет кылат. Катталыш керек, билиш керек, ачыкка чыгыш керек. Эмне болгон, кандай болгон экен. Эмне үчүн куугунтукталган, кийин акталган жарандардын укугу тууралуу мыйзамдын кабыл алынганга 26 жыл болсо да, эл маалыматка жетпей, куугунтук курмандыгы болгон миңдеген маркумдарды толук актоого мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ушул суроодон улам жаралган жаңы мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев эски мыйзамдардагы бюрократиялык тоскоолдуктардан улам 100 миңден ашуун киши акталбай жатканын белгилейт.
ошол 100 000 адамдан азыркы күндө 4 000 гана акталган. Себеби акталуу процесси өтө татаал. Тууганы арыз жазыш керек. Аны улуттук коопсуздук комитети текшериш керек. Анан генералдык прокуратурага бериш керек. Аяктан прокуратура иликтеш керек. Анан сотто каралыш керек. Азыркы тирүү адамдын кылмышын караган сыяктуу. А Европа кеңешинин чечими бар. Тройка, адвокат жок, тройка караганын бары автоматтык түрдө реабилитация болуш керек да. Төмөнкү жагдайлар үчүн бул мыйзам керек. Ошол акталуу реабилитациялоо процессин жөнөкөйлөтүү. Атайын комиссия болот, тарых институтунун базасына. Аякта иликтөөчү, улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү, архивдин өкүлү, коомчулуктун өкүлү, тарыхчылар болуп, дүңүнөн, мына бүгүн 1000 кишини карайбы, ак жерден атылса акталыш керек. Экинчиден, ошол улуттук коопсуздук комитетиндеги жана жашыруун деген мөөр басылгандын баары акталыш керек. Эл, тарыхчылар, эксперттер билиш керек. Үчүнчүдөн, булардын баары электрондук архивге өтүш керек. Төртүнчүдөн, буякта негизги багыт ошо кулакка тартылгандар. Кулакка кимдер тартылган? Өзүнүн үйүн, өзүнүн мал мүлкүн, өзүнүн тууганын коргогондор ошол убакта кулак деп көбү айдалып, качып, атылып, камалган. Бүгүнкү күндүн көз карашында алар өз эл жеринин мыктуу уулдары болгон. Алар кылмышкер эмес. Болгону биз ошолордун аты жөнүн тактап, булар кылмышкер эмес деген гана күбөлүктү калтырышыбыз керек. Бул тарыхтын астында биздин озыйпабыз, парзыбыз. Муну коомчулук түшүнүү менен кабыл алып аткан деп ойлойм. 18 депутат демилгечи. Ошол учурда бул мыйзамдын кооптуу жактарын ойлогондор да жок эмес. Коомдук ишмер профессор Роза Айтматова адамдар урпагын ким каматып, ким аттырганын билип, анын балдарына кайра тиш кайрап калбай деп суроо узатат. Азыркы мына закон ушуну билели дегенде, албетте атасын билгенде, атасы жөнүндө бир информация алганда, атамды ким, кайсы киши ушундай акыбалга койду, ким ушуга ушундай приказ берди деген маселени дагы уккусу келет да. Ошону да издейт. Анан чыр-чатак чыгып кетиши мүмкүн. Биздин атабызды дагы репрессиялашат. Мен 5 айлык кезимде калгам атамдан. Анан дайыма ойлочу элем атамды көрсөм деп. Анткени апам айтчу да, аны сүргүнгө айдашты, келет бир күнү деп. А көрсө, ошондо эле аты, ошондо эле чоң ташка алып барып көмүп коюшуптур да. Анан ошондо аябай мындай бир мен чоң кайгыга батып турдум ошол жерде. Ойлодум, муну ким жасады экен? Менин атама каршы ким сүйлөдү экен? Үстүнөн ким донос жасады? Ким приказ чыгарды? Ким атты? Ким алып келип көмдү? Деген маселелер ойго келет экен. Анан мен onu ойлоп отуруп, көрдүм немесini, протоколдон кимдер экен. Баарын кыйнап, жан чыгарып, демеле ар кандай немелерге, кыйноолорго салып отуруп кол койдурган экен да. Ошол менин атамдын үстүнөн иш козгогон, ошонун туура эмес информация берген. Анан мен жаман көрүшүм керек ал кишини. Анын небереси менин кызым менен бирге окуйт. Бир партада отурат. Жакшынакай бала. Анан мен ойлодум. Мисалы үчүн мен азыр ошонун бетин ачып, ал киши ушинтип туура эмес жазган экен. Ал киши ушинтип Төрөкулду ушинтип кыйнаган экен деп жазсам. Албетте анын баары информация элдин арасына тарайт, баягы кишинин фамилиясы айтылат. А жанагы небереси, мектепте отурган небереси уялат да. Мен чоң атам ушундай киши болгон экен, ушинткен экен деп. Анан мен ошон үчүн эч кандай ушу изилдебей эле койдум дедим. Анткени а кишилер өтүп кеткен. Алардын бала чакасында эч кандай күнөө жок. Мыйзам авторлары бул жагында эске алганын айтышат.
Маселен, ушундай эле мыйзам кабыл алынган Украинада 700 000 киши тууралуу маалыматтар ачыкталганда болгону 2 гана адамдан арыз түшүптүр. Негизинен алардын көбү 99% кайсы жерде көмүлгөнүн билгиси келет экен. Арыз жазган экөө менин чоң атамды актагыла деп жазыптыр дейт, ал репрессия болуптур дейт. А бирөөсү ушул жашоо дарегин которгонуна байланыштуу. 700 000 адамдан биз да ойлодук да, Кыргызстан кичинекей эл. Жанагы аткандардын астында, же арыз жазгандардын астында, же маалымат бергендин астында тууган тушкандар чыгып калбайлы. Бизге алар айтты 100% кепилдик андай болбойт. Себеби алардын азыр 3-чү муундагы неберesi жазып атат. Анан алар ошол доордун саясатын жакшы түшүнөт. Анан кыргыз эли айкөл эл. А жанагы маалымат алып туура эмес таркатса, алар атайын мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартылат. Ал архивке атайын даярдыгы бар, архив менен иштешип жүргөн тарыхчылар, эксперттер гана, адистер гана кире алат. Кеп ушунда да. Ал жагынан коопсуздануунун негизи жок деп ойлойм. Саясий жана диний ишеним үчүн куугунтукталып, кийин акталган жарандардын укугу жана кепилдиктери жөнүндө мыйзам 1994-жылы кабыл алынган. Адистердин айтышынча, мыйзамдын түшүндүрмөсүндө саясий репрессияга дуушар болгон адамдардын баарын акташ керек деп жазылганы менен, анын ичинде көп чектөөлөр бар. Мыйзамдын бир пункту актоого болот десе, кайра 2 пунктунда чектөөлөр бар экенин окуса болот. Мына улам Коопсуздук комитетине кайрылган арыздардын көбүнө кароодон баш тартып, ошондон башталган иш ушу тапта жылбай токтоп турат. Саясий куугунтуктан жок кылынгандарды актоо иштери социализм кулагандан кийин күчөп, 1996-97 жылдары Кыргызстанда атайын жыйнактар жарык көргөн. Ал китептерге жалпысынан 8280 адам репрессияланганы маалымдалган. Ал эми ушул жылдын март айынын башында Кыргызстандын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен Ишенел Арабаев атындагы мамлекеттик университети биргелешип, Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары деген аталыштагы 10 томдук китепти презентациялады. Ал эскерүү китебине 1920 жылдан 53 жылга чейинки мамлекеттин өкүмзордугунан жок кылынган 17 000ден ашуун адамдын архивдик маалыматтары камтылган. Кыргызстандык тарыхчылардын божомолу боюнча репрессия курмандыктарынын саны 40 000ден 100 000ге чейинки деп айтылып жүрөт. Иш жүзүндө алардын ичинен акталгандардын саны болгону 4 000дин тегерегинде.